Жоқ, вы думаете, это противозаконно, если им выделили? Эмнеге катталган жок? Бул суроо чоң. Ошол академиктер алды, эл артисттер, эл акындар, эл жазуучулары, заслуженный врачтар, заслуженный строительдер алды. Мэрдин токтому 32 жыл мурдагы нерсени жок кылганга юридикалык күчү барбы? Сейчас же говорят так, вы знали, что здесь был парк. Да, вы знали, но вы же не... Границ же вам не показывали никто. Мен батыр энеmin, менин жети балам бар. Бирин-бири өдөлөттүп ушул үйгө жеткен. Телевидение, радио, бүт бардыгы ушул жердеги элдин поголовно оскорблять этип атат. Все нас обзывают коррупционерами, взяточниками и так далее. Я никогда на госслужбе не работал. Генплан 92 жылы генпланды азыр мэрия бизге бере албай атат, предоставить ете албай атат. Но жолдун бул жагы парковый зона эмес. Азыр бардыгы мындай катачылык кетип атат да, бул парк территориясынан ээлеп алган депчи. Она инвалид с детства. Вот, и надо было квартиру на первом этаже, чтобы гулять в парке. Касинин базасында военный кафедра бар эле. Биз военный подготовкадан практиканы ушул жерде өтөт элек. Рациялар тагынып алып келгенде бул жерде дарак түгүл чөп өсчүбүз. Какыраган таш. Биз күндүн ысыгында ошол көлөкө кылганга деме жок болчу. Анан баягы берияда жазып атпайбы? Булар дарактарды кыйып, анан ушундай паркты кыйрат. Берде эч кандай парк болгон эмес. Парктын границасы болгон эмес. Юридикалык жактан мен аларды актабайм, конечно. Жрас де юре. Могу жер парк эмес деген документ жок болгондон кийин. Выделенные участки, даже пусть эти решения признаны незаконными, но надо было, значит, уголовные дела возбуждать и привлекать к уголовной ответственности всех тех, кто выдавал эти разрешения, а не к вам претензии. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев менен Ататүрк паркынын жанында жайгашкан жашоочулар жолугушту. Буга чейин Ататүрк паркында чектеш жайгашкан үйлөрдү Бишкек мэри түрттүрөбүз дегенден улам маселе көтөрүлгөн. Ошол себептүү эл өкүлү элдин бир ооздон кебин укту жана өз пикирин билдирип, мындан ары кандай кылуу керектиги тууралуу ою менен дагы бөлүштү. Эми чынында бул жерде мен ойлойм, мэриянын дагы мындай шалыктылыгы өтө көп. Аны юристтер айтыш керек болчу. Биринчиден биз өзүбүз токтомдорду жогото албайбыз, аны мындай Жогото албайбыз. Аны андай кылганга болбойт да. Ошон үчүн ушундай Бронзовый призер Олимпийских игр в городе Москве Сатынкул Жуманазаровдун үй бүлөсүнө таан экен. Мен 3-чүсү. Мен алганда 8 сотканы пустырь болчу. Бу жерде дарак эмес, чөп төспөгөн жер болчу, таш какыраган. Анан бул азыр мэриянын немелери, азыркы немелер, блогерлери немелерди күнөөлөп атат. Эмне үчүн мурдагыларга, биринчи имеется в виду первые хозяева, да? Эмне үчүн министрге берген, эмне үчүн депутатка берген, эмне үчүн ген прокурорго берген депчи. Алар мында элге эмгеги сиңди да, туурабы? Жок, вы думаете, это противозаконно, если им выделили? өзү мэрия учурунда раз токтомду чыгарса, алар өзүлөрү эле жооп бериш керек. Дастан Долоевич, улусаттуу суроо. Бул жакта дагы мындай болуп атат да, сиздин дагы өткөн азаттыктагы маегиңиздерди дагы көрдүк. Ал жакта дагы сиз жылда мэрия өзүнүн чегин, аянттарын тактоо үчүн сиз кат жазып ал жактарга жылда кайрылат экенсиз да. Бирок эмне кандайдыр себептерден улам жооптор дагы көп болбойт экен да, сизге канааттандырганчы. Анан ушул акыркы ушул окуядан кийин сиз деле кызыгып көрдүңүз да. Негизи мэриянын чеги кайсыл жерден башталат? Парковый зона өзү кайсыл жерден деген суроо болот да. Булар айтып атышпайбы, 92-жылда чегара аныкталган. Ошол токтомго биз кайрылып атабыз деп атышпайбы? Учурунда болгон чегара, бирок эмнеге катталган жок? Бул суроо чоң. Эмнеге 92-жылдан баштап ушуга чейин 32 жыл чегара аныкталган жок, ошол суроо дагы эле бар. Так что ушундай. Алар айтып атышпайбы, биз ошо возврат кылдык. А возврат кылса андай эмнеге учурунда барып топосъемка кылбай, госкадастрга каттарды жөнөтпөй ушуна бирөөсү отурган да, значит. Президент Саракаевичтин жарлыгы менен заслуженный кишилерге ушу жерлерди бөлүп берген экен. Эми президент катары акысы барбы? Анын дагы мыйзам чегинде. Ыйгырам укугунда бар. Ошол академиктер алды, эл артисттер, эл акындар, эл жазуучулары, заслуженный врачтар, заслуженный строительдер алды. Ошолорго бөлүп берген экен, турмушун айынан ошолорго дагы кыйынчылык келип, сатканга
мажбур болуп сатышты. Аны жөнөкөй карапайым калк, мигранттар, бизнесмендер, күчү жеткендер алдып отурукташып, бир алдын ызы-чуу чыгып келип, ген план түзүлүп, аны көргөнбүз. Ошо ген пландын негизинде жогорку кеңеште секит коюлду эле. Анан ошону эми бийликтин адамдары, мэрби, башкабы кишине окуш керек менимче. Экинчи суроо, мына мамлекеттик телевидение, радио бүт бардыгы ушул жердеги элдин бардыгы поголовно оскорблять этип атат. Коррупционерлер, булар жерди басып алган баскынчылар, булар албетте сотко беребиз. Эми депутат катары өтүнөр элем ушул мамлекеттик средства информацияны бир аз жолго салып, ушул этият мамиле кылышты депутат катары бир жогорку трибунадан эскертип койсоңуз деген сураныч. Хорошо. Менде бир суроо бар. Биринчиден шайлоочуларыңызды урматтап келгениңизге чоң рахмат. Экинчиден мен жеке суроом, мына сиз деле юристсиз, сиз деле мыйзам чыгаруу жыйынында бир топ жылдан бери иштеп атасыз, эмгегиңиз өтө тажрыйбаңыз көп. Парктын чек-арасы аныкталбаса, ал юридикалык процедураны өтпөсө, ушул Жунушалиевке окшоп буга чейинки мэрлер деле мыйзамдуу келген мэрлер. Алар өздөрүнүн укуктарын пайдаланып, полномочияларын пайдаланып чыгарган чечимдерди сиздин жекече пикириңизди уккум келет да. Бул мыйзамдуубу же мыйзамдуу эмеспи? Учурундабы? Учурунда. Мен ачык эле айтсам, мен вообще ошол паркты бөлгөнгө каршымын. Негизи бөлбөш керек болчу. Негизи бөлбөш керек болчу. Но раз уже бөлүнгөндөн кийин, раз ушундай болгондон кийин, эми ошого ошол токтомду чыгарган, макулдугун берген, разрешение берген, жер участкын биякта бөлүп берген ошол кишилер негизи жоопко тартылыш керек. В принципе, силер бул жерде күнөөлүү эмессиңер да. Силерде күнөө жок. Бул эң чоң күнөө бул ошол эле токтомду чыгарган кишилерде, чечимди чыгарган кишилерде. Ошон үчүн мен ойлойм, алар негизи жоопкерчиликке тарш керек да. Учурунда биз азыр мен айта кетсем, 2012-жылдагы жогорку кеңеште биз комиссияны түзгөнбүз парктар боюнча. Бүт материалдарды биз башкы прокуратурага жөнөтүп бергенбиз. Даже ошол Атачурк боюнча. Ошол учурда башкы прокуратура бизге жоопту берген. Бул бүт баары мыйзамдуу. Биз эшикке кабылбайбыз деп ушуна берген. Все, ошол менен бүттү да иш. Бул не только парктын, Атачурк парктын болчу, бул башка парктарды даже изилдегенбиз. Экинчи суроом бар, чоң рахмат. Экинчи суроом, мына 12 апрелден бери баарыбыз эле ар жерден ушу документтерди издеп атабыз, архивный документтерди. Тура кылатасың. Биринчиден, кээ бир жерлерде уже жасалма бут тосуулар пайда болду. Экинчиден, менин терең ишеничте мен ошол мэрлердин баарын жеке тааныйм. Алар ошол өз учурундагы тажрыйбалуу, акылдуу кишилер болчу. Эгерде кандайдыр бир мыйзамсыз ошондой бир жол көрсөтүлүп турганда алар бармак эмес бул жакачы. Себеп парктын границасы болгон эмес, юридикалык жактан мен аларды актабайм, конечно. Жрас де юре могу жер парк эмес деген документ жок болгондон кийин мэрдин укугун пайдаланып ошол кездеги мына Чыныбек Абдыкапарович айткандай, ошол кездеги чыныгы биринчи тизмени алып көрсөңүз, президент Акаев бекиткен. Ал жерде бир бардыгы Кыргыз элине, Кыргыз республикасына эмгек сиңирген кишилер жүрөт, фамилиялары. Мен колдойм аны. Бирок алар кийин турмуш кандай болду билбейм, башка колдорго сатты. Биз дагы 5-чи мына көп кабаттуу үй, биздики 28 квартира. 5-чи ТСЖ. ТСЖнын өзүнүн закону бар. Ал боюнча үйдүн астындагы жер ошол үй менен чогуу каралат. Анан сизге ушул сурооду мен өзүм көбүрөөк жооп берип койбойм, сурооду бергеним. Мына ошол де юре алар өзүнүн полномочиясынан чыкпаса,
Генеральный прокуратура жооп берсе, алардын действиясында состав преступления жок депчи. Анан Мен ошон үчүн айтып атпайм. Силерге ошол мыйзамдуулук боюнча карап көргүлө деп ушуна катты жазып кайрылсаңар. Ар бир үй ошол боюнча катты жазыш керек. биз сотко берип атабыз. Биз мэрдин өзүнөн уже ал өзү Эң биринчи сотко бергенге чейин башкы прокуратурага бериш керек. Алар изилдеш керек. реакциясын, Реакцияны караш керек, ооба. Рахмат. А так негизи мен дагы бир жолу айтып коеюн, азыр мына жаңы кишилер келди да. Ошо парктын чек арасы аныктоо боюнча мен колдойм. Бирок ошо демонтаж кылуу эми уже жашагандан кийин бул смысл жок да, смысл жок. Бул жерде выход бир бар, мэрияга дагы, силерге дагы, менимче бүт уведомление артка кайтарып алып алып айтыш керек. Да, мына парктын чек ара уже аныкталды. Мен даже ошол учурда мен иштерди айта кетсем 2013 жылда мен мыйзам долбоорду сунуштаган парк боюнча ошол боюнча. Чек аралар аныкталсын, жерлер парктын болсун. Бул 11 жыл мурун болгон. Бирок мыйзам тилекке каршы даже регистрациядан өткөн жок. Себеби анын тоскоолдуктары бир топ эле кишилер болчу. Мейли дедим. Экинчи вариантты сунуштадым. Бирок вот азыр ошого келсек болот да. Парктын чек аралары бар, уже чек арасы бар. Ошо парктын жерлер боюнча, кичине болсо дагы салыктарды кошпой, жер салыкты. Все ошол менен бүтсө болмок да, менимче. Себеби, мисалы, азыр приусадебный участок айтып атышпайбы, азыр где-то 700 сом болот жылына. Где-то 4 соток болсо Бишкекте 700 сом төлөйт. Ким парктын ичинде жашаса, мейли уже жашай берсин, снос кылбайбыз. Жок, азыр 1 секунд. Аны изилдеш керек еще. Аны еще изилдеш керек, аны туура айтасыз. Ал мисалы жок, парктын ичинде болуп калса, мейли ал 700 сом эмес, хотя бы 1000 сом төлөсүн, кошпойсо. Менимче бул выход да, бул эң чоң эме, жакшы выход болду да. Как вариант. Себеби мына карабайсыңар, вот өткөндө вот былтыр барып көчөлөрдү кыдырып мэрия барып эме силер линиядан чыктыңар деп снос кылган, туурабы? Көрдүңөр да, аны. Азыр мэрия эми айтып атат. Эми ошол ким линиядан чыкса, ошол жерди арендага алгыла дейт. Зачем смысл анда снос кылган, туурабы? Арендага алгыла дейт да. Вот смысл жок болчу да, ушундай действиялар боюнча. Бул жерде дагы жөн эле ИБД болуп атпайбы? Орусча айтканда просто имитация бурной деятельности болуп атпайбы? Можете еще на русском Закон коротко обратной сказать силы не свое имеет. мнение, да? На русском. Да, я Закон попозже обратной скажу силы не имеет, да, Дастан Дулович. Ошол эгерде мыйзамдын арткы күчү жок болсо артка. Жок, жок. Мэрдин токтому эмне 32 жыл мурдагы нерсени жок кылганга юридикалык күчү барбы? В том-то и дело, мына карабайсыңарбы, силер мына айтып атасыңар, чек ара жок болчу. 32 жыл мурун ошол токтом ал болчу. И ошого чейин ал күчүндө. Ошого чейин. Бирок эч ким барып госкадастрга барып, мына давайте чек араны чийип коелу деп ошону эч ким айткан жок. Бул чек ара жок. муниципалдык, муниципальный ошол кызматкерлердин шалакылыгы, туурабы? Мамлекеттик стройго сокку болуп атат, түзүлүп. Сокку да бул. Жеке менчик укугунан ажыратып. Да, некомпетентность. Так, орусча айта кетейинчи. Бияктагы тоо түшүнбөй жатышат, Сиз азыр сунуш бердиңиз, Ген прокуратурага кайрылып атат. Да. Мэрия нарушает наши конституционные права, превышает служебные полномочия деятельности. Эгерде если нам генплан не могут предоставить, если задним числом тыштаза, анда был это как служебный положение получается. Так вы как ее? Бул жерде мен айтып атпайм, ар бирөөңөр ошол катты жазгыла кел, ушундай жазгыла кел, ушундай жазгыла иштеп, бир топ эле каттар түшсө, алар уже карап чыгат да. Коллективный жазсак, коллективный, анысы дагы болот, бирок и так эле коллективный болот да. Мисалы көп кабаттуу үйлөрдөн, Как юрист катары я там да? ТСЖ бар да. жок, көп кабаттуу үйлөрдөн в любом случае коллективный чыгат да. Так что ушундай. Орусча айтып коюңуз. Да, орусча айтып коеюнчу, а то көп түшүнбөй калат. Так, значит, я говорил здесь о том, что
ну раз уже границы определены парка, они должны были быть определены, это правильно. Вопрос только в том, что я против сам лично демонтажа, потому что выселять людей это неправильно абсолютно. Я думаю, что было бы правильнее сейчас с мэрией, наоборот, с вами договориться. Все, уже границы парка определены, больше строительства здесь не будет. Ну, раз кто-то уже попал в границы этого парка, чуть-чуть немножко мы вам налог на землю добавим. Кто-то 700 сом, если платит за усадебный участок, то будет на 300 сом чуть дороже. И вот это самый правильный, мне кажется, выход. Да. А вот я еще обозначил то, что в суд даже сейчас мэрия подаст, большая вероятность, практически чуть ли не 99, по крайней мере, я как юрист говорю, я тут не то, что как депутат говорю, я просто юридический анализ вам делаю, говорю, суд должен отказать. Почему должен отказать? Потому что здесь несколько вещей. Первое, это частная собственность, да, она выделялась вам на основании решений мэрии города Бишкек, пусть даже уже признанных утратившими силу, но закон обратной силы не имеет. Второе, раз уже выделенные участки, даже пусть эти решения признаны незаконными, но надо было, значит, уголовные дела возбуждать и привлекать к уголовной ответственности всех тех, кто выдавал эти разрешения, а не к вам претензии предъявляют. Третье, вы не первые приобретатели, вы уже вторые, третьи, четвертые, пятые, там чуть ли не седьмые даже есть. Поэтому вы, как добросовестные покупатели, суд тоже это должен учесть. Ну и четвертый вопрос, самый большой, что он у меня это компенсация вопроса. Добровольно кто будет? Вот, вы там и ремонт сделали, там чего только не делали. Компенсация. Вот. Так что они же это не определили же, правильно? А так не бывает. Если государство хочет что-то забрать, оно должно компенсировать. Вот. Так что вот такие дела. Ну и нужно понимать, что вот это постановление 92 года, к которому мы вернулись, значит, по нему границы были. Какие-то границы были, но почему-то не регистрировали эти границы, не утверждали в госкадастре. Вот, значит, это же их же вина. Это же не ваша вина. Зачем границы нет уже? И говорят так, сейчас же говорят так, вы знали, что здесь был парк. Да, вы знали, но вы же не... Границ же вам не показывали никто. Да, вы знали, что здесь парк. Да, вот парк, деревья. Но вот здесь, вы же видели, вот у строительной компании есть разрешение, земля, или, допустим, землю выйти, красная книга, вы же видели, же, правильно? Вот в том жерде бир суроо пайда болуп атат, Дастан Аламович. Бул мэр айтып атат да. Мэр айтат, бердеги келген покупательдер дейт. Мына былтыр сатып алгандар бар, 2 жыл мурда сатып алгандар бар, андан мурункулар билип туруп алган дейт. Бул бизде кандай түшүнсө болот? Кандай билебиз биз? Биз документке ишенебиз да. Мамлекеттин госорганы, госрегистрден алып атабыз документтерди. Каяктан билебиз? Аллага чектөө коюп койбойбу анда, сатпайт, запрет коюп койбойбу. Сатпайт деп. Биз билип туруп дейт. Ал биз ушак сүрүштүрүшүбүз керек экен. Жок, тура. Анысы тура. Менимче азыр ушакта айтып атат да бизде. Унижение кылып атат. Жок, азыр токтош керек да, демонтаж токтоп, айтыш керек да. Бул жерде эми курулуш болбойт. Бул жерде бактарды өстүрөбүз, чыныгы паркты кылабыз, карайбыз, мусарды бүт баарын алабыз. Ошону кылса болот эле да. Так что ушундай. Но сносить, еще раз говорю, мне в это тяжело верится, потому что тут мечеть есть, помимо домов. Не представляю, как это будет. Здание КГУ-СТА есть, СОС детские деревни есть. Ой, Генпрокуратура есть. А мы же люди. А многоэтажку как сносить, я не знаю. Конечно. Дастан Аламович, мен напротив парка жашайм. Ошол жерде чем мыналар демонтаж кылгандан көрө ошол жерди порядокко келтирип жакшы болот эле да. Себеби былтыр бир дагы жолу полигонный воду не подали. Дарактар кура азыр көрсөңүз мондай болуп дренөсүн. Даже мусорду төгүп, жанагы алып келип мусор төгүп ташташты. Азыр даже ошо мусор жатат. 2 жолу өрт чыкты. Даже бир жолу кузуп берки үйгө каптап кетпесин деп өзүбүздө өчүрүшкөнгө жардам берди. Анан мэрия ошонун жасаган ордуна биякта уже курулуп, жакшынакай мына дарактарыбыз өзүбүздүккенбиз, мына арчаларды немелер. Мен аны
өтө жакшы билем. Былтыр мына ак үйдү курабыз деп тиякта сууну жок. Бул жерде араң эле калды да бул жерде. Каралбай калды да. Мен билем аны жакшы эле. Рахмат. Так что Мынагы арчаларды, ар жактагы жанагы сливаларды баарыбыз биз өзүбүз отурганбыз. Мынагы живая изгородь. Мурда бул жер какыраган таш болчу. Мен мисалы мына угловой үйдө жашайм. Чтобы кичинекей огород кылыш үчүн бир 10 машинадан ашык глина төктүргөн. Себеби суу карасаң эле суу кирип кетет. Эмегечи? Анан мурда мен айттым го жана, биз студент болуп жүргөндө бул жерде эч нерсе жок болчу. Биз военный кафедрада практически занятиялерди өткөндө рацияларды көтөрүп алып, ушул жерде келип туруп, бири-бирибизге неме тренировка кылат элек да. Анан эми мына жерде 2 жолу өрт чыкты напротив. Былтыр бир да жолу поливный суу берген жок. Мына караңыздар. Ушул жерден, Азыр көрөсүздөр. Мына аркы жакка карасаңыздар, мына дарактар вообще неухоженные. Могу жерге өткөндө болсо, но реканы тазалашып туруп мусордап келип төстү өзүм немен. Жана ошо жердин бийликтин кишилеричи шаардын. Мына могу жерден могу жолдун бул жагы парковый зона эмес. Азыр бардыгы мындай катачылык кетип атат да, бул парктын территориясынан ээлеп алган депчи. Мына эми могу жакты парк деп айтайын десек, могу жерде вообще неухоженный, карылган эмес. 2 жолу өрт чыкты, чөп чагылбай. Мына карасаңыздар, даже арычный система жок, суу бара турган эч жер, бардыгы стихийно жатышат. Калып калган эски ойдон. Эски ойдон. Булар эми в общих чертах айтып атат да. Ушундай болуп кетиптир. Мына көрсөңүздөр, тетиги 4 этаж үйдөн баштап, тетиги эмеге чейин бул жагы паркка кирбейт. Булар бир парковый зона деп койсо болот. Какыраган таш. Эме болчу, айтып атпаймынбы, даже дарагөз эмес, чөптөс эмес эле. Мен го 3-чү хозяин, мен 3-чү кишиден алгам. Мен 2-чи кишиден алгам, 3-чү хозяиным менин. Эми мурда алган адамдар биздин эң ардактуу академиктер, жазуучулар, артисттер, генералдар экен. Эми алардын биздин кыргыз элине ушу эмгеги сиңбептирби? Алар алганга 100% укугу бар. Аны мурдагы биринчи президенттин немеси менен, багы буйругу менен ошо мера аркылуу бөлүнүп бар на закондук основанияда баарыбызда кызыл китеп бар. Анан 2 жолу кредит алдым. КСБ банктанчы, немелер текшерсе болот. Анан ошондо барсак, бул жерде арестке коюп коюптур. Бир подставное лицону калпеле заявление жаздырып, якобы при парковой зоне алган деп жаздырган экен, бирок кийин соттошотуп, жогорку соттон утуп чыкканбыз. Биздин немегес, биздин пайдабызга чечип берген. Ошон үчүн бардыгы мыйзам чегинде деп ойлоймун. Атынан, энелердин атынан, өзүм батыр энемин, мынал доомдо квартира, балам квартира алган 2 жыл башта. Мен батыр энемин, менин 7 балам бар. Бирин-бири өдөлөттүп ушул үйгө жеткен. Ошол мен ошону айтайын деп келдим. Ушу мынал этаж үйдөн алган ошо бала. Айтайын келдим, ошо Сокулукта дагы бир баламкында жашайм. Ар бир баламдын балдарын карайм. Менде 30 небере бар. Ошонун бардыгын мен карайм. Сиз дагы бул апа айтпай бул үйдү канчанчы жылдар алгансыз? Ким аркылуу канчанчы эс болосуз? Мыйзамды болуп аткан өзүңүз кайрылыңыз. У меня простая история. Вот в средствах массовой информации все нас обзывают коррупционерами, взяточниками и так далее. Я никогда на госслужбе не работал. Взяток мне никто не давал. Чтобы взять здесь квартиру, я продал 5-комнатную квартиру на Дзержинке. Это нужно было для моей дочки. Она инвалид с детства. Вот, и надо было квартиру на 1-м этаже, чтобы гулять в парке. Вот и вся простая история. И вот здесь с 2015 года мы сделали ремонт и живем.
Кызыл китеп жердин Конечно. Все посмотрели, все посмотрели. Застройщик показал эту всю красную книгу, техпаспорт, Азыр бул акт жактагы приемки. Дастан Далабаевич сиздерге айткан боюнча маселенин чечилиши дагы кандай болушу мүмкүн экенин айтты. Ну, надеемся, что все-таки беспредела не будет. Все-таки мы живем в правовом государстве, вот, где должны быть уважаемые право частной собственности. Мен эми 2013 жылы алгамда үйдүчү алганбыз. Анан биз биринчи хозяин эмеспиз. Анан ошол үйдү алыш үчүн мен дагы өзүм бизнес менен иштеп, ушул кезге чейин иштейм. Кандай эмгек кылдык, тет жакта квартирамды сатып, үйдү сатып отуруп, анан ушуга жеткенбиз. Бул жерде карап отурсаң жөнөкөй эле катмардагы элдер экенбиз. Баягы мурункусу менен жаманат болуп атабыз да. Чындыгында ага эмгеги менен тапкан, иштеген балдар бул жердеги, ушул кездеги. Анан эми жогору жак бизди калыс карап чечип берсе жакшы болот эле эл үчүн. Биздин үнүбүздү жеткирип. Сиздерге кандай чечим болушу ыңгайлуу? Мисалы, Эми барыбыз эле компенсация төлөп берүү. Жок, компенсация эмес эле кантип кол басып ушунча киши көчөдө калабыз. Компенсация деп кеп жок, ушу мамлекет ушунча кишинин акыбалын түшүнүп деге ошончо суммада акчаны эч ким бизге төлөп бере албайт. Каяктан алат аны? Андан көрө ошо паркта эле мындан аркысын өнүктөтүрүп эле жакшынакай ошол жерде эле көктөндүрүп алсынчы. Азыр парктын жанында турабыз, эмне гана абалда туруп атат. Андан көрө ошол жер деле эме өзгөрсүнчү, өнүктүрсүн. Өзүн эле өнүктүрүп ийсинчи, бизди кубалаганды коюп эле. Жеке менчик өзүңүздөрдү бул жакта кантип сатып алгансыздар? Жеке менчик болгондо мен өмүр бою бизнес менен келдим. Бул жөн эле келген жок бул үй деген. Айтып атам го, бул квартирамды сатып, анан үй алып кетип, Лебедевкадан улам-улам сатып отуруп жеттик. Жомоктогудай жетип калган жокпуз биз деген биринчи эмеспиз, эс эмеспиз. Сиздер алган Атактуу кишинин үйүн сатып алгам, чынын айтканда, секрет эмес, бир депутаттын. Айта албайм, анан эртең аркама түшөнөн. Рахмат. Мекендештер, да улуу урматтуу президент, мэр, биздин бийликтегилер ушунун баардыгы мыйзам чегинде чечилсе да, потому что правое поле деп атат. Мынакей биздин депутатыбыз айтты, Бекешевчи, баардыгы ошо эме правое поледе да чечилиш керек мунун баардыгы. Анан кийин анткени биз деген правой да өлкөдө да биз эме жашайбыз. Анан кийин жанагыдай уведомленияларды берип, например, жөндөн жөн эле келип билип кеткен деген бул кички баланын ойну эмес булчу. Мына биз дагы ушундай деген өмүр бою иштегенбиз. Да өмүр бою да мынакей мен деген 62демин. Налог төлөө частный бизнесте бала бакырам бар мен дагы. Анан кийин мен эмне үчүн мен үйдү ошо мэр айтты деп эле чыгып кетишим керек. Анан мен ошону дегенче так президенттен именно под контролем да ошону бир карап койсо деп ойлойм да. Биздин ошо эмебиз ошо да правое поледе гана. Анан кошумчалай кетчү дагы кандай маселелер бар? Чечилсе. Эми ошо эле правое поледе. Азыр парктарды мэрия жалпысынан территориясын кеңейтип анан үйдүн баарын кошосуз атпайбы? Анан башка бул өзүнүн турган Ататүрк паркынын дагы балким абалы кандай өзүңүз? Ататүрк деген эме паркындагы абал абдан оор. Мынакей биз 20 жылдан бери мына мен деген ушул жерде турам. Мен тетик аркаты четинде Көгүста жагында турам да. Ушул жерде бир да жолу дегенчи поливной эчтеке жок. Бу жерде система жок. Мусор бүт жай келгенде бу жерде да бомждор жүрөт. Живут они здесь. Ошо жөндө эч ким эчтеке акимият, например, благоустройстводон эчтеке карабайт. Демек ал жерде кылбай сиздерге асылып отур. Анан эми биз деген үй салып купили биз баарыбыз ошо мигранттар, частный бизнесте жүргөндөрүбүз ушу деген эмгегибиз мененчи эми үчүн келип алып анан эмди үйдү бусам дейт. Андай кыйын экен, анда денчи таякты карасын. Порядок кылсын, башка жакта да порядок кылсын, башка парктарда да мен ойлойм. Анан кийин мен дагы эмне деп айтып, мен да кыргыз элиме айткым келет да, эмне үчүн деген ушундай бөлүнүшөт. Да эмне үчүн ушундай көрө албастык кылат. Мынакей булар минтип атат, тигинтип атат. Биринчи жол биздин да ордубузга өздөрүн да койсун аларчы, биз басканты жолду деген алар да өтсүн, басып өтсүн, үй салсын ошондой кылып, иштесин булар да, анан кийин барып айтсын. Ана бул мындай тигинде, если биз бирибизди ушинтип эле көрө албастык кылып атсак, кыргыз эли деген эч качан өнүкпөйбүз, өнбөйбүз. Башкалар келет бүтүп эле болот. Кытайлар келет, өзбектер келет, кээ каяда Бангладештер келет, мынакейде бүт келип атат.
тажиктер келет мынакей, биз өзүбүздү ынтымактуу ата бабабыз мынакей, манас бабабыз мынакей, баарыбызды бириктирген манас атабыз. Биз ошонун гана эми осуяты менен де бир жүрүшүбүз керек. Ана мен ойлойм, власттагылар элдин көйгөйүн угуш керек. Алар эми башканы деген эми ойлобош керек па, өздөрүнүн амбициясы, потому что мындайды Кыргызстан макалы бар, хандар келет. Кетет, эл калат дейт, бектер кетет, бел калат дейт. Ошону эстеңиздер, бул дүйнө деген жалган дүйнө дейт. Анан ошондой бир кандайдыр бир Алла Тааламдын жолу менен болуш керек.